Эмне үчүн Ташиев бийликке келе албайт? Достор, мен дагы деле коомчулуктан байкап атам, көрүп атам. Ташиев эртең келип калат, келип калышы мүмкүн деген ойлор бардык жерде айтылып калып атат. Социалдык түйүндөрдө, жада калса парламенттин ичинде да бир нече депутаттар Ташиев келип калса биздин кайсы бир деңгээлде кадырыбыз көтөрүлөт эле, мыйзамсыз нерселер менен анча-мынча тыйын табат элек, жада калса бийликтен бийликке көтөрүлөт элек деген ойлор менен күтүп отурган депутаттар да бар. Анча-мынча ыйлаган адамдар көрүп калып атам. Тим эле адилетсиз мамиле болгондой, өзүнүн кумирин жоготкондой, бир сезимдерди калтыргандай видеолорду да көрүп калып атам. Андан сырткары Ташиев келет деп көп адамдын жүрөгүндө коркунучту да сезип атам. Айта албай атат оюн, баягы кысымда, коркунучта, жүрөгүнүн сары суусун алып койгондо сүйлөй албай калган сезимде жүрүшөт дагы деле. Ошондуктан мен бүгүн анализ жасайм. Достор, бийлик бул жөн эле кресло эмес. Бул ишеним. Ишенимди күч менен ала албайт. Ишенимди адилеттүүлүк менен алат. Ташиевде адилеттүүлүк болдубу? Мен ойлойм болгон жок деп. Ошондуктан ал бийликке келе албайт. Кыска аралыкта дагы, узак аралыкта да келе албайт. Биринчи, интеллигенцияны жок кылды. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, интеллигенция бул мамлекеттин багытын аныктай турган, аны алдыга сүйрөй турган коом. Бул юристтер, бул экономисттер, бул ошол эле мугалимдер, бул мамлекетке кызмат кылган, билими бар инсандар. Алар коркконунан ооба деп баш ийкеп угуп турушту. Бирок чын-чынына келгенде алар Ташиевди колдошпойт. Бизнес бул мамлекеттин локомотиви. Бизнес эмне болду? Талкаланды. Бизнесмендер колдобойт, алар акчасын салгысы келбейт. А бул деген экономиканын локомотиви. Ал жактан да колдоо таппайт. Ташиевке эл аралык колдоо жок. Ар бир өлкө жалгыз жашабайт. Жөнөкөй жарандардын кошуналары бардай эле мамлекеттердин да кошуналары бар. Алардын сырткы өнөктөштөрү бар. Аларга дагы адекваттуу кошуна, адекваттуу башкарган жетекчи керек. Ошондуктан алар Ташиевди адекваттуу деп эсептебейт. Ал ташбоор, бир аз өзүн салмактап кармай албаган деп эсептешет. Ошондуктан Ташиевдин сырткы саясатта эл аралык уюмдар алар да колдошпойт. Алар Ташиевди адекватсыз деп эсептешет. Мен ойлойм, сырт жакта Ташиевди бир да колдогон саясий топ, саясий күч эч нерсе жок. Эл аралык колдоо деген бул инвестиция, бул инновация, бул жаңы стартаптар, долбоорлор. Ошолор келеби? Келбейт. Алар мындай зөөкүр, бир тараптуу коркутуулардан кийин келбейт. Аларга аяр мамиле, аларга мындай благоприятный обстановка деп коет го. Мында өтө жагымдуу шарт керек, ошондо гана алар келишет. Мыйзамдын үстөмдүгү иштегенде, сөз эркиндиги болгон жерге, сот адилеттүүлүгү болгон жерге гана келишет. Мисалы, мен деле ошондой жерге бармакмын да. Ташиевке союздаш жок. Бир дагы союздаш жок. Ал өзүнүн оппозициялык күчтөрүн баарын талкалады. Жада калса ошол президенттикке келем деп Мадумаровдон бери талкалады деп ойлойм. Акырында мынакей Садыр Нуркожоевичтин дагы бийлигин тартып алып, акырын тымызын бийликке келүү аракетин кылды. Ошондуктан мына эң жакын деген өзүнүн досун сатты деп эсептейм да мен. Билбейм сиздер кандай деп ойлойсуздар, сиздер тескерисинче ойлоп атасыздар, бирок ал ошол кадамдарга барды. Ошондуктан бир дагы союздаш жок. Ойлонуп көрсөңүздөр, бир дагы союздаш жок. Эч ким менен союздаша албайт. Саясий топтун бир өзү менен дагы макулдаша албайт. Достор, эң негизгиси, эң өзөгү журналисттерди, активисттерди, башкача ою бар адамдардын баарын кыйнады, камады, адилеттүү мамиле кылган жок. Ошондуктан мен ойлойм, азыр маалымат талаасында, маалымат айдыңында күрөш, маалымат айдыңындагы жашоодо, азыр маалыматтык доорда кысымга алган туура эмес. Кысымга алып бул өзүнө баардык жолду жапты. Мүмкүн эмес азыр маалыматтык доордо маалыматтын баарын кызышка. Мына бир журналистти камасаң 10 блогер чыгат, 10 блогерди камасаң жүздөй оюн айткан адам чыгат. Ошентип маалыматты такыр токтото албайсың.
Bir айылды жапсаң экинчи айыл, bir шаарды жапсаң экинчи шаар, ушинтип өзүнүн ойлорун айта бермекчи. Эң акырында эң чоң күч бул эл. Ооба, элдин анча мынча катмары чындыгында курулушка алданып атат. Бул нерселерди курду деп, бирок убакыт өтүшү менен алар баардыгы түшүнүп атат. Алар кандай монстр өстүрүп атканын, кандай тиран ажыдар өстүрүп атканын эл азыр аңдап, күндөн күнгө туюп, азыр кадимкидей жүрөгүндө сезимдер бошонуп, жада калса менде да ошондой азыр сезим бар. Мындай кичине болсо дагы оюмду ээн эркин айтып, өзүмдүн ээн эркин анализимди жүргүзүп, Ташиевдей адам бийликке келбес экен деп деле ойлоном менчи. Анткени мындай адилетсиздик менен, зөөкүрдүк менен биз эч качан улуу мамлекетти кура албайбыз. Ошондуктан Ташиевдин бийликке келерине чоң күмөнүм бар. Ал бийликке келбейт. Баардык жолду өзү жапты. Азыр кантип кутулуштун, кантип миллиард деген акчаларды кымырыштын жолун издеп жүрөт. Ташиев бийликке келе албайт.